عايش عايش الله أكبر. Бул журкан төшөкпү? Бул журкан төшөк ушу Түркия элине кичине жардам кыла алдык деп кичине колдон келишинче ошо алып келатканбыз. Үйүңүздөн эле алып келатасызбы? Өзүбүздүкүнөн эле кичине. Түркия жана Сирияда кырсыктан абыт болгондордун саны 12 миңден ашты деп жатышат, бирок бул тилекке каршы расмий гана сандар. Биз учурда Кыргызстандагы Түрк элчилигинин алдында турабыз. Жарандарыбыз дуа кылышып, колдон келген жардамдарыбызды берүүгө даярбыз деп бул жерге келип көңүл айтып кетишүүдө. Мунуга өзгөчө биз эгемендикти алгандан бери оор тагдырдын сыноолору келип башыбызга түшкөндө эң биринчилерден болуп Түркия мамлекети кол сунган. Түркия мамлекети биздин коопсуздукка көңүл бурган. Түркия мамлекети боордош катары мындай биз бирбизден алды астына карабастан, артты карап кылчайбастан, коркпостон ачык айтканда. Андыктан мен ойлойт элем, биздин жакын дос мамлекет, боордош мамлекет, бир тууган эл. Biz sözsüz türde kolumuzdan gelişince jana МЧС'ten тиешелүү бөлүктөрдү жибердик. Бүгүн жогорку кеңештин депутаттары ушул 2 айлык айлыгынан чечим кабыл алышты өткөрүп берүү боюнча. Ушул кечээ Түркия маселеси боюнча сүйлөгөндөн кийин бир топ адамдар чыгып, МЧС эле барыптыр, ал 100га жетпеген адамдар экен, азыр Түркияга абдан чоң жардам керек. Кыргызстандын жарымындай территорияда болуптур да ошол кырсыктарчы. Ошого ыктыярчы болуп барат элек, бир самолет чалдап бир ушунча адам топтолот элек. Тамагыбыз өзүбүз менен болот, үйүбүз өзүбүз менен болот, мешитте далганча барабыз. Анан бүткөндөн таштап келебиз, ага чейин жардамыбыз тиет эле. Ушуну уюштуруп берсеңер дегендер болуп атат да. Азыр мен көрдүңүздөр, өкмөттүн өкүлүнө бул өтүнүч менен кайрылдым, жол жоболорун билгенден кийин илгерчиликка жооп беребиз. Бирок элибизде ошондой пласт бар. Ай, 12 миң бул официалдуу гана санында Азыр өлгөндөрбү? Эми тилекке каршы үйлөрдөн эле 10 миң деген үйлөр талкаланып атпайбы, этаж үйлөрдөн элечи. Бул ким чындап өлгөндүгүнө көз жетсе гана ошону статистикага кошуп атат да. Прогноздор боюнча аябай көпкө 100 миңдерге чейин жетип барышы мүмкүн деген сөз бар. Эми бул жалган эле болсун. Анан эң ойлондурган ушундай суукта ошол урандын алдында тирүү жаткандарды ойлоп мен мындай аябай кыйналып атам. Кудай жардам берсин. Биз бири-бирибизди туугандай көрөбүз да. Мамилелерибиз абдан жылуу деп. Анан Түркияда жүргөн кыргыздардан, эми досторуман, тааныштардан, шайлоочуларыман да укканда ушунчалык именно кыргыздар дегенде аябай бөтөн өзгөчө мамиле кылышат дейт да. Бизди бир тууган дегендей мамиле кылышат деп. Бирок айтып кете турган нерсе, мына кечээ парламенттен дагы депутаттар көтөрүлдү. Сейсма туруктуулук боюнча ушул биздин салынып жаткан акыркы мына 30 жылдан бери эгемендүү Кыргызстандын убагында кантип үйлөр салынды, текшерилип атабы. Бирок ошол эле учурда Түркиядагы салынган кирпичтерден бери мына биздин кээ бир жарандарыбыз эми видеодон чыгарып атышпайбы? Жеңил түрдө жазылган нерселер, ошол стандарттарды биз да караш керекпиз. Балдарым, неберелерим баары чет мамлекетке окууга жөнөткөм, анан кичине акча каражат болбой калгандан квартира турам, бирок ал ошол турган жеримде дубалдары жакшы көрүнөт. Көрдүм, тиги занавеска тагып аткан экен, анан кийин баягы дубалды тешип атканда бир 2 сантиметрден кийин колоннадан кирпичтин эмеси чыгып атат. Демек ошол жерде курулушчу салып аткан. Бетон жетпей калганда кирпичтерди салып салган да, мынакей. Аны эми ошонун кожоюну же паррапта байкабай калды да. Ошондой да учурлар болот. Ошол жерден эми ошол жетиптире болсо ошол жерден сынат эми. Ай, мындай адамзатына бул сабак болуш керекпи же? Сөзсүз сабак болуш керек. Кандай өзгөртүү? Сөзсүз өзгөрүш керек. Адамдын ойлонуп өзгөрүш керек. Себеби дегенде адамдын көзү өзү топуракка гана тоет да. Башкага тойбойт. Бардыгын ушундай деп айта албайм. Бардыгын ушундай, бирок көпчүлүк болгондон кийин аналда чыгып атат да, ушундай. Бир бай болушум керек дегенде бул турмуштук мыйзам экен ушундайчы.